Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, табигый техникалык бөлүмү, биология мугалими Эсенкулова Назгүл Нурбаевна. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Биология сабагын баштайбыз. Бүгүнкү тема популяция, биосиноз, экосистема. Сабактын максаты популяциянын биологиялык структурасын, өсүү жолдорун, биосиноздун жетилүүсүн, экосистеманын түзүлүшүн, организмдердин азыктануу байланыштарын билесиңер. Күтүлүүчү натыйжалар: сүрөттөн биосиноздун түрлөрүн аныктайсыңар, биосиноз менен экосистеманын окшоштук айырмачылыктарын Вендин диаграммасын колдонуп салыштырасыңар, берилген суроолорго жооп бересиңер жана тесттик тапшырмаларды иштейсиңер. Анда улантабыз. Биринчи түшүнүк боюнча популяция. Популяция деп тукум берүүгө жөндөмдүү болгон, белгилүү бир мейкиндик жана убакыт бирдигинде башка бир өзүнө окшогон топтордон обочолонгон бир түрдүн ичиндеги особтордун жыйынтысын айтабыз. Демек, жаратылышта кездешкен ар бир түр өзүнө белгилүү бир чөйрөдө башка түрлөрдөн обочолонуп жашашат. Популяция жыныстык жана жаштык биологиялык структуралардан турат. Популяциянын жыныстык структурасы: жыныстык жол менен көбөйүшкөн түрлөрдүн популяциялары жынысы боюнча айырмаланган ургаачы жана эркек особтордон турат. Популяциялардын жаштык структурасы: организмдер өсүү курагында чөйрөнүн шартына жараша өзгөрүп турат. Популяция өкүлдөрү түрдүү жашта болушат. Мисалы, онтогенездик өсүүдө жашаган жерине жараша азыктануусу, кыймыл-аракети, активдүүлүгү өзгөрүп турат. Көл бакасын ала турган болсок, көл бакасынын чоңдору кургак жерде жашайт, ал эми жумурткасы, көнөк башы сууда өсөт. Бул келтирилген мисалдардан ар түрдүү организм түрлөрү онтогенездик баскычты басып өтүүдө түрдүү экологиялык шартта алардын жашоо тиричилигине карата ар түрдүү түзгөндө болуусу алардын өсүү баскычтарына байланыштуу экендигин көрүүгө болот. Популяциянын өкүлдөрүнүн түрдүү жашта болуусу популяциядагы организмдердин жашоого жөндөмдүүлүгүн жогорулатат жана алардын андан ары тукумун улантууга жөндөмдүү болот. Кийинки термин биосиноз. Биосиноз деген терминди биринчи жолу илимге 1872-жылы Мебис киргизген. Биосиноз деп жерде жана сууда жашаган микроорганизмдер, козу карындар, өсүмдүктөр жана жаныбарлардын чогулушун, ар түрдүү жашоосу жана бири-бири менен болгон байланыштарын айтабыз. Бул жерде көл биосинозу мисал келтирилген. Өзүңөр сүрөттөрдөн көрүп тургандай, өзүңөр байкагандай эле, бир жерде бир түргө кирген гана особтордун өкүлдөрү кездешпейт. Бул жерде ар түрдүү түрлөрдүн особтору чогулушуп бирге жашашат. Демек, мындай көрүнүштү биз силер менен биосиноз деп айтабыз. Биосиноздун структурасы ар түрдүү болот. Негизинен алар экиге бөлүнөт: аз жана көп түрдүүлөр. Аз түрдүү биосиноздорго мисал үчүн тундра, чөлдөр, талаалар жана башкалар кирет. Себеби дегенде бул жерде жылуулугу аз, суусу жетишсиз, башкача айтканда чөйрөнүн ыңгайсыз шарттарына байланыштуу бул жерде жашаган түрлөр аз кездешет. Ал эми көп түрлүү жолусун түрлөргө бай биосиноздорго арчалуу токой, жазы жалбырактуу токой, тропикалык токойлор кирет. Себеби дегенде бул жерде чөйрөнүн шарттары ыңгайлуу, ошондуктан түрлөр аябагандай көп кездешет. Экосистема. Экосистема деген эмне? Биосиноз менен биотопту кошкондо бизге экосистема келип чыгат экен. Биосинозду кайрадан кайталайлы анда. Биосиноз деп тирүү организмдер бир жерде чогулушуп жашоосу бул биосиноз дегенди түшүндүрөт экен. Био тиричилик, ал эми синоз чогуу дегенди түшүндүрөт. Ал эми биотоп болсо ушул тирүү организмдер жашаган жансыз жаратылыш. Башкача айтканда,
абиотикалык чөйрөнүн белгилүү бир мекендеги суу, тоо таш, топурак, жылуулук, күн жана башкалар. Экосистема деген түшүнүктү биринчи жолу англиялык окумуштуу Тенсли киргизген илимге. Экосистема деп организм тиричилигинин чөйрөдөгү органикалык эмес заттар менен болгон үзгүлтүксүз байланыштары, зат алмашуусу жана жалпы биримдүүлүгү аталат. Башкача айтканда, мен айткандай эле тирүү организмдер эч качан жансыз жаратылышсыз жашай албайт. Экосистема негизинен 4 бөлүктөн турат. Биринчиси продуценттер. Буларга жашыл өсүмдүктөр кирет. Башкача айтканда, булар органикалык эмес заттардан органикалык затты пайда кылуучулар. Кийинкиси консументтер. Булар жаныбарлар кирет. Консументтер биринчилик консументтер жана экинчилик консументтер болуп бөлүнөт. Азыр кийинки азык чынжырында биз силер менен карайбыз кеңири. Үчүнчүсү редуценттер. Буларга бактериялар жана козу карындар кирет, башкача айтканда чиритүүчүлөр. Төртүнчүсү биогендик заттар. Буларга жансыз жаратылыш заттар кирет, мисалы үчүн суу, көмүркычкыл газы жана башкалар. Бул сүрөттө азык тизмеги көрсөтүлүп турат. Мен айтканымдай эле продуценттер, консументтер, редуценттер жана жансыз жаратылыш дайыма бири-бири менен байланышта болот. Азык тизмегине көңүл бура турган болсок, мисалы үчүн биринчилик консументтер булар өсүмдүктөр менен азыктануучулар, башкача айтканда продуценттер менен азыктануучуларды биз биринчилик консументтер дейбиз. Ал эми экинчилик консументтер булар жырткычтар, башкача айтканда биринчилик консументтер менен азыктануучуларды айтабыз. Тема боюнча түшүндүңөр деген ойдомун. Эгерде силерде кандайдыр бир түшүнүксүз суроолор болгон болсо, анда АВНден жазсаңар, мен силерге сөзсүз түрдө жооп берем. Анда өз алдынча иштөөчү суроолор жана тапшырмаларга түшөт. Бүгүнкү сабакта 3 тапшырма берилген. Биринчи тапшырмабыз слайдда көрсөтүлгөн сүрөттөрдөн популяцияны тапкыла. Экинчи тапшырмабыз дайымкыдай эле тесттик тапшырмалар. Тесттик тапшырмаларды суроосун жазып, андан кийин туура вариантты жазасыңар. Үчүнчү тапшырмабыз Вендин диаграммасы. Бул жерде биосиноз менен экосистеманы салыштырасыңар. Биринчи тегереги биосиноздун өзгөчөлүктөрүн, үчүнчү тегереги экосистеманын өзгөчөлүктөрүн, ал эми ортосуна окшоштуктарын жазабыз. Баалоо. Эгерде 3 тапшырманы тең туура, так, конкреттүү аткарсаңар, анда 5 деген бааласыңар. 2 тапшырманы туура, так аткарсаңар 4 деген, ал эми 1 тапшырманы аткарсаңар, анда 3 деген баа коюлат. Үй тапшырма. Схеманы пайдаланып, азык тизмегин түзгүлө. Бул слайдтарды жана бүгүнкү тема боюнча иштелмелерди АВНде жүктөп койдум. Ошол жактан алып, бир сыйра окуп, тапшырмаларды иштеп жөнөткүлө. Сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.